Саламатсыңарбы балдар? Манайыбыз жакшыбы? Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан пикирлешүү деген теманы өтмөкчүбүз. Пикирлешүү деген эмне түшүнүк алып, өз пикириңерди айтып, сөз байлыгыңар, ой жүгүртүүңөр өнүгөт. Өз пикириңерди билдирүүгө, өзгөлөрдүн пикирин сыйлоого тарбияланасыңар. Пикирлешүү деген өзү эмне балдар? Эрежеге көңүл бурабыз. Бизди курчап турган нерселер жөнүндө же айланамда болгон окуяга карата башка адамдар менен сүйлөшөбүз. Ага өз оюбузду айтабыз, анын оюн угабыз. Демек биз пикирлештик. Бирөөнүн оюн угуп, өзүбүздүн оюбузду айткан бул пикирлешүү деп аталат экен балдар. Анда макалдардын мааниси боюнча өз пикириңерди айтып көргүлөчү. Жакшы кыз жагадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз. Жакшыга бир сөз, жаманга миң сөз. Жакшы жигит эл камы үчүн жүгүрөт, жаман жигит өз камы үчүн күйүгөт. Пикириңерди айтып көргүлө. Жана дагы кийинки көнүгүүбүз ата-энелерибиз менен пикирлешип, төмөндөгү сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүшүбүз керек. Мактануу, ийкемдүү, ырдады, көтөрдү, суктанды деген сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүп жазабыз. Дагы балдар жакшы пикир, жаман пикир, пикирлеш деген сөздөр боюнча да түшүнүк алышыбыз керек. Уккылачы, актан жакшы бала, ал көп китеп окуйт. Бул кандай пикир болушу мүмкүн? Бул жакшы пикир. Түлкү куу, калпычы жаныбар. Бул жаман пикир. Актан менен акылай китеп окуган пайдалуу дешет. Демек бул пикирлеш. Экөөсүнүн ою бир чыгып жатат. Анда балдар, алган билимиңерди текшерип көрөйүнчү. Пикирлешүү деген эмне экен? Туура айтасыңар. Ага өз сөзүбүздү айтабыз, анын оюн угабыз. Демек биз пикирлешет экенбиз. Ал жакшы жазыптыр. Бул кандай пикир экен? Жакшы пикир, туура. Ал тентек бала. Бул кандай пикир болот балдар? Туура айтасыңар, жаман пикир. Анда кийинки сөздү көрөлүчү. Мен да сенин оюңа кошулам. Бул кандай пикир? Ойлонобуз. Пикирлеш. Туура айтасыңар. Демек биз пикирлердин түрлөрүн билдик балдар. Азаматсыңар. Анда үйгө тапшырма балдар. Жардам деген темада пикирлешип, аны дептерибизге жазып келебиз.